Саламатсыздарбы көрүүчүлөр, мен атым Төлөгөз. Жаңы китеп мекемесинен жаңы долбоор. Бул долбоор биздин сүйүктүү китепканачыларга арналат. Долбоордун жүрүшүндө биз сиздерге китепканага байланышкан кызыктуу окуялар, фактылар жана тажрыйба алмашуу форматындагы болот. Биздин биринчи чыгарылышта китепканачыларга арналган гимнин обонун автору жана аткаруучусу ырчы Нурчолпон ачат. Нурчолпон алыскы Жапон өлкөсүндө Хиросима шаарында китепкана менен тааныштырат. Андай эмесе, сол Нурчолпон менен Жапонияга кеттик. Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргызстан эли. Менин атым Нурчолпон. Менин кесибим ырчы жана композитор. Быйыл улуттук консерваторияны аяктап, азыркы учурда алыскы Япония өлкөсүндө профессионалдуу стажировка алып жатам. Атайын кыргыз тилде бирге өнүктүрүү форумуна Хиросима префектурасындагы Борбордук китепканасы менен сиздерди тааныштырдым. Трилогиясы экен. Бул жерде көрүп жаткандай жапон тилинде манасу деп жазылып турат. Бул манастын кыскача гана айтылган китептери. Эгерде толук жапон тилинде манасты толук окуйм десең, анда жазылып окушуң керек экен. Сага кезек жеткенден кийин гана ушул китепти сага алып беришет экен. Эгерде биз азыр жазылсак, колубузга манас китеби 4 жылдан кийин гана тиет экен.
Бүгүн 3-ноябрь Жапонияда маданият күнү экен. Булар маданият күн дегенде китеп күнү деп да түшүнүшөт экен. Ошондуктан китеп окуганы бүгүнкү күндө көп адамдар келишет экен. Бул Хиросимадагы борбордук китепканада 1 миллионго жакын китеп бар экен. Анын ичинен 600 000 китебин бардыгын архивде даяр кылып турушат экен. Эгерде кимдир бирөөгө окуганы керек болсо, кайсы гана айылда болбосун, кайсы гана жерде, аймакта, префектурада болбосун, ошол адамга бир канча убакыттын ичинде самолет мененби же башка нерсе менен жеткирип беришет экен. Бул китеп жеткирүү жолу абдан кымбатка келет экен. Бирок Жапон бийлиги китеп үчүн өтө көп ысырапкорчулук болуп атабыз деп ойлошпойт экен. Анткени эгерде элдин өнүгүшүн кааласак, алар биринчи кезекте билимдүү болуш керек экен. Ошол себептен булар 150 жыл мурун эле өзүнүн элин сабатсыздыктан жоюп, 100% сабаттуу кылышкан экен. Азияのhistory。モンゴです。Бул Кыргызстан жөнүндө китептер экен. Окусаңыздар, Манасчы Найманбайдын монументи. Эстеги. $150 years. 100 100. Yes. Хиросима префектурасында эң негизгиси лимон өстүрүлүшөт экен. Ошондуктан лимон булардын символикасы катары колдонулат экен. Бул жаш балдар үчүн арналган китептер экен. Бул жерде ушул Хиросиманын гана китептери экен. Жаш балдар үчүн жазылган. Булар мектепте окуй турган сабактарындагы балдарга кызыктуу болсун деп мангасымал, комиксымал сүрөттөрү менен чыгарышат экен. Ошондо балдарга кызыктуураак болот экен сабак окуган. Мындан өткөн доордогу жаныбарлардын ушундай оюнчуктары да бар экен. Балдар жакшыраак дүйнө таанымы кең болушат.ない子供がさそうよ。For playing. 科学おもちゃが入ってます。ちょっと本当に聞こえる。
Японияда чыгарылган таштардын түрлөрү экен. Балдар билип жүрүшү үчүн ушундай оюн сыяктуу дагы көрсөтүшөт экен. Бул жерде атайын дальтониктер үчүн дагы китептер бар экен. Кайсы түстү көрбөсөң, ошондой түстү коюп туруп китеп окусаң болот экен. Кана билесиздер, бул керек эмне үчүн бул жерде турат деп. Бул көрсө апалар үчүн дагы ыңгайлаштырылган экен. Балаң менен келсең, библиотекага балаңды жаткырып коюп, уктатып коюп, китеп алып окуй берсең болот. Мына өзүңүздөр көргөнүңүздөрдөй эле китептер ар бир жерде бирдей эле болушу мүмкүн. Бирок китеп окуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзгөн китепканалар ар бир жерде ар кандай болушу мүмкүн экен. Маданият майрамын китеп окуу деп түшүнгөн Жапон элинин китепканасында экскурсия ушуну менен аяктайт. Көрүшкөнчө деп сиздерди сагынуу менен Абыска Хиросимадан Нуршолпон кызыгар. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге биздин жаңы долбоорубуз жакса, сиздерде бир кандай идея бар болсо, кандайдыр сунуш пикир болсо, төмөнкү дайректер менен байланышсаңар болот. Биз чогуу жаңы долбоор жасап, жаңы кызыктуу форматта кыла алабыз. Биздин каналга жазылып, комментарий калтырып, жактыруу белгисин басууга унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.